Бүгүнкү күндө алдын ала бир нерсени алдын ала кылбасак болбой калат. Алдын ала кылбасак. Үй бүлөлүк институт деген бар эле, мисалы, туурабы? Ушул түшүндүрүү иштерин алдын ала жүргүзүш керек, бул бир. Экинчи нерсе, эми ушундай жанагы булактардан чыгарып атпайбы? Бул жерде урматтуу депутаттар, урматтуу Ички иштер министрлиги, сиздер да көзөмөлгө алсаңыздар, неге дегенде ушул маалыматтар каерден чыгып атат? Ким чыгарып атат? Кантип чыгарып атат? Каяка таратып атат? Дайым эле ушуну көбөйтүп эле кетип баратабыз да. Муну менен биз жакшылык алып келбейбиз. Ушул маалыматтардын чыгышына көзөмөл барбы? Маалымат булактарына. Маалымат булактарындагы чыккан ар бир нерсенин бардыгын тең биз иликтеп атабыз. Бирок көзөмөлдөш өзүңүз жакшы билесиз, бул боюнча. Туура, маалыматты көзөмөлдөп аягына чейин токтотуп коюңуз деген эч ким жок. Болгону каяктан чыгып атат, кимдер чыгарып атат деген маселелерди айтып атам да. Муну эми баягы көбөйтө берүүнүн, буну ашыра берүүнүн кыргызда жакшы сөз бар. Жаманды жашыр дейт, жакшыны ашыр дейт. Туура, биз коомдогу айымдарга биз жана да айтып кеткен. Тарыхта кыргыз ата бабалары айымга тең укуктуулук менен мамиле жасап келген, да бир жолу айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө жанагындай кулак мурду кесилип кордолуп аткандары бул жигитчилик эмес, мырзалык эмес бул. Бул өтө чоң, өтө жаман көрүнүш. Болгону ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек да. Бир атайын бир жактан чыгып аткандай да болуп атат. Бул боюнча биз ар бир талдоолор жүргүзүп атабыз. Ошондой атайын багыттагы инсандар болсо, биз мыйзам бузса, биз чара колдонуп атабыз ал боюнча. Сөзсүз ошолорго чара көрүлүш керек дагы. Биз ушул нерсени дагы бир тагыраак айтып кетейин. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз журту, кыргыз эч качан эркек менен аялды бөлгөн эмес, бирдей, жан шерик, теңим деп келген, жарым деп келген. Ошону карманалы. Аял затына болгон басымды көбөйтүп, эркек затын жаманатты көрсөтүп албайлы. Мыкаачы көрсөтүп албайлы, зордукчул көрсөтүп албайлы, кордукчул көрсөтүп албайлы. Кыргыздын мырзалары мырза мүнөз, жигиттик сапаты бар мырзалар болгон биздин бабаларыбыз. Бүгүн дагы ошондой болуш керек. Ал эми бир карым майды бир кумалак чыртып аткан мезгилдерде биз анчалык эле мынакей зөөкүр болуп баратат, мындай болуп баратат деген нерселерден алысыраак бололу дегенди айткым келет мен. Рахмат. Рахмат. Рахмат, 6-микрофон.